Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatlı bir tuğanдар. Allah Taala çeksiz maqtolor dua aytalı. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir olsun. Biz bardıq nerseni kudurеттүү, bardық нерсенин жаратуучусу Алла болгон Алла. Ошо Алланы гана мактайбыз, Алла гана татыктуу. Эч бир иштеген жумушубузду, эч бир байлыгыбызды мактабайбыз. Анткени алар мактоого татыксыз заттар болот. Татыксыз макулуктар болот алар. Азыр тууган урук менен болгон катыш мамиле боюнча китепти ачып атабыз. Ошол китепте ошол боюнча, ошол тема боюнча көбүрөөк кетип баратат да. Туугандык менен мамиле кандай болуш керек? Бул туугандык менен жакшы мамиледе болуш керек экен да, бир туугандар менен. Алла Таала туугандыкка убада берген экен да. Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылат айтымында. Пайгамбарыбыз ага Аллахтын салават жана саламы болсун мындай деген: Аллах Таала бардык нерсени жаратып, андан бошогондон кийин туугандык турду. Аллах Таала токто деди, туугандык мен үзүлүп калуудан сактоону өзүңдөн суроо үчүн токтотурдум деди. Аллах Таала ага: ким сени менен ким карым катышта болсо, мен ага мээримимди төгөм. Ким сени менен карым катышты үзсө, мен аны мээримимден кур калтырам. Ушуга ыраазысыңбы? Деди. Туугандык албетте ыраазы болом, деди. Аллах Таала бул сага берген убадам, деди. Андан кийин Абу Хурайра Аллахындан ыраазы болсун. Эгер кааласаңар бул аятты окугула дейт. Эгер Аллах Таала айтып атат да Куранда: эгер күрөшкө кирип, анан артыңарга кайтсаңар, анда силер жер жүзүндөгү бузукулукту таратып, бир туугандык байланышты үзөсүңөрбү дейт. Туугандар менен жакшы мамиледе болуш керек экен да. Эгерде туугандарга мээримибизди төгө турган болсок, жакшы мамиле кыла турган болсок, Аллах Таала дагы бизден мээримин аябайт экен. Абдуллах бин Аббас Аллахындан ыраазы болсун, тууган уруктарга, жарды жармаштарга жана мусапырларга жардам акысын бергин. Бирок ысырапкор чачуучу болбогун деген аятты мындайча чечмелеген. Аллах Таала эң негизги милдеттерди аткарууга буйруду. Колунда бар адамды жакшы ишке багыттап мындай деди: тууган уруктарга, жарды жармаштарга жана мусапырларга адамдык укугун жана жардам бергин. Эгер колуңда жок болсо, кандай мамиле кылууну үйрөтүп мындай деди: же болбосо Роббиңдин ырайымынан, байлыгынан үмүт кылып, аларга аргасынан жүз үйрүсөң, жылуу сөздөрдөн айткын. Аллах Таала кааласа болуп калар, акчаны келишин күтүп турам деген сөздөр менен жакшы убада бер. Эч нерсе бербей, эки колуңду мойнуңда танылгандай кылып алба. Өзүңдөгүнүн баарын берип салып, бирөтөлө чачып да жибербе. Жек көрүндү болуп каласың дейт да. Өзүңдө болгон бардык нерсени чачып, ысырап кылыйсың дейт. Кийин дагы бирөө келип калса дейт да, ага бере албай кол кошуруп, мындай жек көрүндү болуп калба дейт да. Жек көрүнүп каласың дейт. Жана куржалак болуп каласың. Ыксыз ачылып чачыла берсең, берген адамың сени куржалак калтырып, зыянга учуратат. Биз адамдарга берсек, адамдар ала береткен, ал адамдар өзүн биринчи ойлошу мүмкүн экен да. Адамды аябай калышыбыз мүмкүн экен, бар деп ала берет экенбиз. Анан биз өзүбүз куржалак калат экенбиз да. Ошон үчүн ыксыз мындай бере турган учурлар болот да, ошол маалда бер дейт да. Өзүңө да калтырып койгула дейт да. Аллах Таала ыраазы болсун, ушул сөздөргө амал кылышка баарыбызды Аллах Таала насип этсин. Күн сайын үйлөрдөн ушундай таалимдерди
өтүп туралы ошол айткан таалимибизди көчөдө жүргөндө, жумушта жүргөндө амалга киргизгенге, аткарганга аракет кылалы туугандар. Ошону менен анан биз ибадаттын даамын тата алабыз да. Биз жалаң эле өзүбүздү дүйнөгө берип койсок, салып койсок, анда биз динден эч нерсе үйрөнө албайбыз. Динден бир нерсе үйрөнүш үчүн кичине убакыт бериш керек. Ошол намаз окуй албай калабыз, намазга убакыт бериш керек. Убакытты бөлүштүрүш керек да, 3кө бөлүш керек. Уйкуга бөлүш керек. Жакшылап 8 саат эң көбү, эң азы бир 6 саат жакшыраак уктап алсак, биз дененин акысын бере албасак, дене бизге эч нерсе кызмат кылып бере албайт экен да. Биз ушул дененин ичинде биздин жаныбыз бар да. Ошол жаныбыз рахат алат. Ошол жаныбыз ушул денени кийим кылып кийип алганда, мындайча айтканда, унаа десек дагы болот. Ушул денебиз унаа экен да жан үчүн. Кудайга ибадат кылганда ушул денебиз менен ибадат кылып атабыз, намазыбыз менен, намаз окуп. Алла Таала жаныбызды алып кеткенден кийин бул дененин эч кандай адамдардын арасында кадыр паркы жок болуп калат экен да. Биздин атыбыздан айтпай калат да, сөөк деп калат, майыт деп калат да. Жана 3 нерсеге убакыт бөлүш керек дебедикпи? Бирөөсү динге убакыт бөлүш керек, ибадатка 8 саат. Жана дүйнө ишин, адал ырызкы табууга 8 саат убакыт бөлүшүбүз керек. Ошондо тең салмактуу болуп, жашоонун өзүнүн нугунда кеткен болобуз да. Адам бардык нерсеге жетиш керек экен да. Диний китеп окуганга дагы, дүйнөлүк китепти окуганга дагы, кесиптер боюнча ар кандай, кантип бизнес кылыш керек, кантип соода кылыш керек, аны үйрөнгөнгө дагы, денени эс алдырганга дагы, ойногонго дагы бир жарым саат болобу, 1 саат болобу, оюн дегенде эртеден кечке жүрүп алып, анан намаздарыбыз каза болуп кетсе бул туура болбойт да, динге туура болбойт алчы. Ошондой зыяны тие турган чалык деңгээлде оюнга кирип кетпеш керек. Зыяны тие турганчалык деңгээлде дүйнөгө кирип кетпешибиз керек да. Биз дүйнөнүн кулу болуп калышыбыз мүмкүн. Эгерде Аллах Тааланы эстебей турган болсок, жалаң эле дүйнө менен кете турган болсок, дүйнөгө сүйгөн болсок, дүйнөгө кул болуп баратканыбыз ошол да, туугандар. Дүйнө ушунчалык ач көз болот, ушунчалык таш бор болот, бизди иштетет, убактыбызды алат, жаштыгыбызды алат. Анан аягында биз менен чогуу барбайт, акыретке барбайт, биякта кала берет да. Кетип калат, болду анан. Ал башка бирөөнүкү болуп калат да. Тең салмакта болушубуз керек мусулманчы. Ошондо адам бул жашоодо мындай тынч жашап кете алат да. Бактылуулук эмне десе, бактылуулукту айтышкан, бул жүрөктүн тынчтыгы депчи. Эгерде канчалаган жумуштарыбыз бар, мүшкүлдөрүбүз бар, ошондой учурда ачууга алдырбай, жаман сөздөргө алдырбай, ызага алдырбай, бирөөлөргө арзданбастан, ошондо сабырдуулук менен өзүбүздү кармай билиш керек да. Аллага таянганды билиш керек. Зикир кылуу менен, намаз аркылуу, ошондой кылып өзүбүздү кармай ала турган болсок, анда биз туура багытта баратканбыз да. Алла Таала жана Алла Тааланын элчиси айтканда, дүйнөнү дагы, динди дагы бекер калтырбагыла дейт. Контең бирдей алып жүрбөгүлө дейт да. Бул дин адамдын бир канаты болсо, бул дүйнө оокатыбыз, кесибибиз, жана башка акчабыз, адамдын бул экинчи канаты болот да. Ушул дүйнө менен ушул дене камсыздалат, ал эми дин менен ушул дененин ичиндеги жаныбыз камсыз болот да, азыктанат, туугандар. Анан жанагыдай оор нерселерге түшүп кетебиз, күнөөлөргөчү. Качан ибадат кылбай болгондо, Алла менен байланыш үзүлгөн маалда, ошондой маалда биз зээригип кетебиз. Жалаң эле дүйнөгө кирип кетсек, дүйнөдөн тажайбыз, дүйнөдөн зээригебиз. Качан тияка бияка да болуп, дүйнө ишин дагы, дин ишин дагы бирдей көңүл бура турган болсок, жасаганга убакытты туура коюп, мисалы үчүн
эртең бир жакшы иш кыла турган болсоңуз, бүгүн пландаш керек экен да. Бүгүн пландап, эртең саат мончада башталат жумуш. Кудай буйруса мончада бүтсөк депчи. Алардын арасында намаздарды окуйбуз. Ушундай кылып анан убакыт бөлүш керек экен, кеңешип, үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу олтурупчу. Анан ыйманды биз ар дайым төмөндөп кетип турат, жана көтөрүлүп кетип турат. Биз ар дайым ыйманды көтөргөнгө аракет кылалы. Таалимдерге катышыш менен, ыйман келмесин айтыш менен, зикир кылыш менен, Куран окуш менен, деги эле илим алыш менен биздин ыйманыбыз көтөрүлөт да. Бирөөлөргө жакшылык кылыш менен, Алланын ыраазылыгы үчүн, коомдук жайларды Алланын ыраазылыгы үчүн тазалаш менен, садага да, бунун баары садага кылыш менен биздин жүрөгүбүз тазара берет. Ошондой иштерге туугандар даярбызбы? Анда даяр болсок, лайктардан басып коюңуздар, ушул каналыбызга жазылыңыздар, жазыла электер. Жана сунуш пикирлер болсо жазыңыздар бизге. Туугандар, биздин каналыбызда жарнамаларды дагы акысыз бир жылга чейин чыгарабыз. Эгерде өзүңүздөрдө даяр видеолор болсо бизге дагы жеңилдик болот. Жана пайдалуу кеңештерди кылабыз. Эң эле жакшы пайдалуу кеңеш ушул ибадат кыл деген кеңеш да, Кудайга чакырган кеңеш, даават. Эң эле пайдалуу адамдын пайдасына тие турган жакшы кеңештер. Дүйнөлүк кеңештер да бар, туугандар. Бизден кемчиликтер келсе кечириңиздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.